маанилуу күнүңүздөр менен урматтуу бүгүнкү эң сонун өзгөчө иш-чаранын катышуучулары, анткени жадыраган жаз келди. Жаз менен кошо аялдардын 8 март аялдардын эл аралык майрамы келатат. Ушуга утурлай эле биздин райондук аялдар кеңеши, аялдар конгресси, жалпы эле районубуздун Асылзада айымдарынын атынан бир жакшы, мыкты кожойке деген бүгүнкү конкурс өткөрүү алдында турабыз. Анда эмесе урматтуу апалар, энелер, эжелер, баардыгыңыздарды бүгүнкү мыкты кожойке конкурсу менен ошондой эле алдыңыздарда жаркырап жайнап келе жаткан 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен Кадамжай райондук мамлекеттик администрация башчысы аким Кутбудин Абдрахмановичтин атынан, жалпы жамаатыбыздын атынан жана жеке өзүмдүн атымдан чын дилимден куттуктаймын. Бүгүнкү мыкты кожойке сынагы жөн болгон жок. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз администрация райондук аялдар кеңеши менен тығыз байланышта иштеп, өзүңүздөр билесиздер, бизде райондук аялдар кеңешинин төрайымдары Гүлнар эже ошо жобонун негизинде сиздер жерлерде бүгүнкү мыкты кожойке конкурсун өткөрүп, ошол айыл аймактардагы мыкты апаларды, эжелерди бүгүнкү райондук турга алып келип отурасыздар. Учурдан пайдаланып, айыл өкмөттөрдүн башчыларына, жалпы жамаатына, ошондой эле шаардык мэриялардын, айыл өкмөттөрдүн, аялдар кеңештеринин төрайымдарына дагы таазим этип ыраазычылык билдиремин. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул бейиш эненин тамагынын астында дейт. Бул сөздүн философиялык ой жүгүртсөк өтө чоң маани жатат. Урматтуу апалар, эжелер, сиздерге канчалаган жакшы, аруу сөздөрдү айтсак аздык кылат. Чечим чыгарып беришиңиздерди чын жүрөктөн каалап кетебиз. Кош келдиңиздер дагы бир жолу. Колчоолор сиздердин урматыңыздар үчүн. Биздин кыздарыбыз даярданып турганга чейин кыргыз кыздын эзелтеден чачулук, чачка турат сулуу жүздөрү жашынып, жоодураган жаз гүлүндөй буралган кыргыз кызы чачы менен атылук. Көркү чачында демекчи, биз ушул Кадамжайдагы чачы узун кыздар боюнча сынак жарыялаган едик. Аны биздин Арузат айымдар коомдук бирикмесинин группасыга жөнөтүшүп, анын жыйынтыгын чыгардык. Чач бул аял затын көркү, чачты күтүү өтө көп мээнетти талап кылат. Ошондой эле чачты биздин кыргызда кескен эмес. Сынган кылыч романында ошол чачтын аркасынан кандай баягындай окуялар болуп кеткендигини Төлөгөн Касымбеков сонун бизге баяндап берген. Анда эмесе ушул Кадамжайдын узун чачтуу кыздарыны дүркүрөгөн кол чабуулар менен чакырып алабыз. Анда эмесе узун чачтуулардын конкурсунун жыйынтыгына атап койсо. Мектепте тапшырып койсоңуз, тапшырганга жардам берип койсоңуз. Орозбеков айынан 160 сантиметр. Бул эжебиз келбей калды, бирок белегини биз тапшырып койдук. Биринчи орунга Абдырамитова Гүлбара, марказ 153 сантиметр. Кол чаап коштоп туруңуздар. Коштоп турасыздар. Ушул чачыңыздай өмүрүңүз узун болсун. Чоң рахмат. Дагы бир эмеде жомокто билесиздерби? Хан ушундай сулуу, айдай сулуу аял болгон экен, дагы ошол аялыны баягы алып качып, ошол жашаган экен да, анан качып кетпесин деп чачыны астыга төшөп жаткан экен. Ошондой чач ошондой узун экен. Өмүрүңүз дагы ушу чачыңыздай узун болсун. Экинчи место Токтобаева Алтынай Абсаматайlı 140 сантиметр. Кол чаап койсоңуз. Азаматсыңар. Бул кимдин келини болду экен деп карап атабыз. Ушул уулу барлар, келин ала тургандар ушундай келин болсо деп сыймыктап атабыз. Өмүрүңөрдөн берекет тартып кылат.
3-cü месте Садыбаққас қызы Буажар Орозбеков айылы 133 сантиметр. Ой, азамат. Мынау біздің су қайған сұлу қыздар, бұлардың сұлулығыға келбетіге, бұлардың чаштары көріп беріп, сұлулығыға сұлулық қосып тұрады. Өміріңіздер ұзын болсын. Ошондой азыркы учурда бардыгыбыздын эле чачыбыз өдөгө карап өсүп калган маалда биздин жаш кыздарыбыз дагы чачтарын өстүрүп атат. Мына ушул кыздарга кичине стимул болсун деп 18 жашка чейинки кыздарга дагы сынак уюштургандык. Анда эмесе ошонун биринчи месте Эсеналиева Мундуз 130 сантиметр. Кадамжай шаары. Мынакей жаш кыздар чачты жакшы кылып кам көрүшүп атат. Экинчи месте Асамидинова Мерим 85 сантиметр. Кадамжай шаары. Коштоп каттап коюңуздар. Азамат кыздар, азамат сар. Үчүнчү месте Исмаилжанова Мухарамай 83 сантиметр. Теп кичинекей кыз, бирок чачын жакшы кылып өстүрүптүр. Азамат. Андан кийин Дилшат кызы Динара 80 сантиметр кадамжай шаары. Кол чаап коштоп туруңуздар. Андан кийинки кызыбыз 5-чи местеде Караева Аяна 74 сантиметр. Бул дагы кадамжай шаарынан. Кол чабуулар менен кыздар чачты өстүрбөй койдук. Мына бизге үлгү боло турган эжелерибиз баштап туруп атат, туурабы? Мындай чачтарды сактап, кыргыздын баалуулуктарын, кыргыздын ат насибин, каада салтын урпактардан урпактарга биз достойно калтырышыбыз керек. Ушундай сонун чачтуу кыздарга сиздердин дүркүрөгөн кол чабууларыңыздар болсун. Чоң рахмат кыздар, чоң рахмат. Аялдар өзүбүздү колдойбуз. Аялдар ушул жакшы демилгени өзүбүздүн ичибизден спонсорлор чыгып атат. Ошол спонсорлордун бири бул жерде арабызда отурат. Курбаналиева Орозгүлеже бир туруп койсоңуз, Орозгүлеже атайы Бишкектен ушул жаңы чыккан жолуктарды алдырып, мына ушул кыздарга белек кылып атат. Ошондой эле Орозбеков районунун тургуну Дарманова Каныша эжебиз бул дагы өзүнүн белектерин камдап келди. Ошондой эле жеке ишкер Айдарова Суксур эжебиз отурат. Бул дагы өзүнүн косметикаларын ушул пакеттерге салды. Чоң рахмат кыздар. Ушул биздин демөөрчүлөргө дагы Алла Таала ыраазы болсун. Канчалык берсиңерди чакырып кетемин. Бири-бирибизди колдойлу. Биз качан бирдикте болуп, биримдикте болгонубузда гана ушул чоң-чоң жетишкендиктерге жетишебиз. Биздин демөөрчүлөргө, биздин узун чачтуу кыздарга сиздердин дүркүрөгөн кол чабууларыңыздар. Чоң рахмат. Майрамыңыздар кут болсун. Рахмат. Бул жерде мына эркектерден дагы бир демөөрчү чыгып калат деген үмүттөмүн. Рахмат. Рахмат. Бар болуңуздар. Чындап эле кээде узун чачты аябай мындай уход кылып аны караган өтө кыйын го аялдар. Ушундай чачты папестеп алып жүргөн айымдарга, ушул жерде отурган, залда отурган узун чачтуу айымдарга ийилип таазим кылам. Мен өзүм 2014-жылдан баштап өстүрүп, мактанып койбоймбу, баягы колумда бийлик бар да дебеймби? Ошо 1,5 метр болгондо кыркыт салып эримден өлө уруш эчиттим дебеймби? Тамаша кол чабуулар болсун. Кандай сонун. Анда биздин кийинки Учкоргон айыл өкмөтүнөн келген кызыбыз Камалова Махнабонуну күтүп алыңыздар. Şu salt ekin, sabırdı Kırgız elimde, saltı bizde kol doylu, salam aytıp sizlerge. Ayılımdın atı Uçkurgon, doğulup öskün men anda, azır okup jatamın,
Mektebim Sadriddin Ayni atında. Kırgız menen tacikler bir el bolup жүрүшкөн. Too koynunda жашашып, Kudanda buluşkan. İlgerteden bu elder үлgü bolup жүрүшкөн. Manas menen Kalkey turmuş kurup жүрүшкөн. Salom gıyam, salomi şadmani. Rasat aznami ma ba ehtirami. İcazat diheb halqi kirami. Ağaz namoyam suhani tabriki. Chheleki Sharifjoni Uchqurg'oni guftast. Tojikon va Qirg'izon niz az qadim in joyi zeboro. Yani dehi Uchqurg'on ro maskani khud karda istiqomat mekunand. Tojikoni Uchqurg'on az qadim ilmnok, madaniyatnok, mehnatkash ba shumor meravand. Xurdu kalon برای rivoji ravnaqi vatan xizmat mekunand. Ma tojikim, tojik zabonim, tojikoni, tojdori ruyi jahonim. Man Kamal va Mahnabonu, yaki az duxtaroni zebo sanami qishloq. Shmoyoni aziz ro boidi firuz, boidi zanonu duxtaron tabrik gufta ba shmoyon umri daroz, sihatmandi, sarbalandi, muvaffaqiyat xora orzumandam. Eni saha qanday maqto jarashat. Eni senden kim sıylıqti talashat. Eni menen tendesh albayt hiçbir can. Bardiq maqto sağa gana jarashat. Modari mehruboni man tu boshi. Safai aqli joni man tu boshi. با وقتی کودکی و نوجوانی زیتو حسن نگیرد زندگانی. Eline bergen şandu ay, jaz mayram menen kut aytam, bayça çekey nur çaçkan, salamım elim büt aytam. Ulu eldin joruk josun, Kırgızımdan aylanam, alato körkö bölөгөн, arça kayın jaynagan. Jaz mayramga egizdey, Mart mayramın kut bolsun, tilek maksat oyuңар, orundalып büt olsun. Alamda bardık sululuktu, ayal zattan alganbı, yaşodolu ululuk, ayal zat bolup kalganbı. Koşmurzayeва meyrimmin, tanıştıram özümdü, kalıstık kılıp ukkula, eylegen beyiş göründü. Eki uul, eki kız, baldarımdın apası, jubayım kelet koldogon, keremet baldar atası. En baktulu üy bülömün, şükür aytam barına, kesibim bar çeberçilik, eylegen ordun taktıda. Mayramdarga jık tolgon, Mart ayda elim jaynagan, gün menen tün teңелip, Nooruzga jaşoo kaynagan. Tazim kılam Kırgızıma, tazim kılam elime, tazim kılam büt barına, kut ornogon jerime. Den sooluk, tınçtık, amandık, kallaymın mında barına, bak dövlöktü uygarsın, jaşın menen karına.